Садыр Жапаровдун уулу Жогорку Кеңештин депутаты болот. Президент Садыр Жапаров Нурустам деген уулу Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкерлер менен жолугушууларды өткөрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн өзүнүн Telegram каналына Дастан Бекешев жазды. Анын айтымында көпчүлүк талапкерлер шайлоо алдында жолугушуп биригүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. 75 партиянын бардыгы шайлоого барбай турганы анык. Анын ичине 1/3 бөлүгү жыяндан азыраак гана катышат. Бирок биригүү керек. Талапкерлердин көпчүлүгүн Бишкектеги кофейнялардан жолуктурууга болот. Парламенттик шайлоого катышкысы келгендердин саны арбын. Партиялардын тизмесин жана бир мандаттуу аймактардын талапкерлерин аныктоого бир эле ай калды деп депутат белгиледи. Мындай жолугушуулардын президент Нурустам деген уулу өткөрүп жатат. Жакшы, мыкты жигит, ал атасынын ишин талкалашы мүмкүн. Бул өтө кейиштүү. Тарыхыбызда эки президент ушундайга жол берип, анын аягы эмне болгону баарыбыз билебиз. Президент уулун тыйып, мындай көрүнүштү токтотот деп ишенем. Бул анын үй бүлөсүнө да, биздин өлкөгө да жакшылык алып келбейт. Үй бүлөлүк жыйында кеңешип, президенттин уулу саясий платформа түзгөнү туура эмес деген чечимге келет деп ишенем. Ал өзү тизмеге кирбей деле калышы мүмкүн, бирок бардыгын уюштуруп берет. Көп депутаттар бул тууралуу сөз кылып жатышат. Кыргызстан алакандай мамлекет. Эч нерсе жашыра албайсың дейт Дастан Бекешев. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Алмамбет Шыкмаматов Мерием Узерлинин колун сурады. Даңазалуу доор тасмасына тартылган актриса Мерием Узерли Кыргызстанга келип кайта өз өлкөсүнө учуп кетти. Мерием менен аттуу баштуу саясатчылар ашык болду. Айтор кубанычы коюндарына батпай сүрөттөргө түшүп, социалдык тармактарына жүктөдү. Алардын катарын бийликтин бир туткасын кармаган Алмамбет Шыкмаматов дагы толуктайт. Эске сала кетсек, Бишкекте кино тармагында жаңы долбоорлордун ачылышына катышты. Мерием Узерли 2019 жылы кинорежиссер Садык Шернияз тарабынан уюштурулган Asian World Film Festival фестивалынын калыстар тобуна мүчө болгон. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Пакистандыктар Кыргызстанга канча пайда алып келгени айтылды. Бүгүн Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитети Манас эл аралык аэропортунун иши боюнча маселени карады. Анда пакистандыктар тууралуу дагы кеп козголду. Аба майдандын башкаруучулугунун башкы директору Бакыт Шаршеевдин айтымында Пакистандын Исламабад, Лахор жана Сиалкот шаарларынан Кыргызстанга 65 чартердик рейс келген. Шаршеевдин берген маалыматы боюнча Манас эл аралык аэропорту пакистандык туристтердин эсебинен 540 000 доллар тапты. Булак Назар KG. Эл чындыкты билсин. Нурбек Тотонов Пакистан жарандарынын өлкөгө кирүүсүнө чектөө койбошубуз керек. Жогорку Кеңештин депутаты Нурбек Тотонов Пакистан жарандарына виза берүүгө тыюу салууга каршы чыкты. Транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар комитети Манас эл аралык аэропортунун иши тууралуу маселени карады. Анда Кыргызстанга келип жаткан пакистандыктар тууралуу сөз козголду. Депутат Тотоновдун айтымында Кыргызстанга караганда Пакистандын экономикасы бир топ өнүккөн. Биз Кыргызстанга туристтерди тартышыбыз керек деп кыйкырып жатабыз. Кызмат көрсөтүү аэропорт иштейт. Алардын иштешин өзүбүз талап кылып жатабыз. Дагы керисинче чектөөлөрдү киргизип коебуз. Бул туура эмес. Мен виза берүүнү токтотууга каршымын. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек, деди ал. Ошондой эле депутат күз мезгилинде ысык көлдө мынча туристтин болгону жакшы экенин айтып, виза бир эле айга берилерин эске салды. Алар учуп келип кайра кетип жатышат. Биз чектөө койбошубуз керек. Андан көрө аларды алып келип жаткан компанияларга жардам берели, сервисти жакшырталы. Жарандарга пакистандыктардын зыяны жок экенин түшүндүрүшүбүз керек. Албетте, улуттук коопсуздук тууралуу дагы унутпашыбыз керек. Баса, биз туристтерге соода түйүндөрдү кайда экенин көрсөтүшүбүз зарыл. Экономика сооданын аркасы менен дагы өсөт, деди Тотонов. Эске салсак, буга чейинки соц тармактар менен ЖМКлар өлкөдө Пакистандын жарандарынын саны көбөйүп кеткени, айрыкча алардын көбү ысык көлдө жүргөнүн жазышкан. Ал эми чет өлкөлүктөр Кыргызстанга транзит менен келген. Алар өлкө аркылуу Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда үстүбүздөгү жылдын башынан 1-сентябрга чейин Кыргызстандын визасын 10 000 пакистандык алган. Жакында эле Индия менен Пакистандын жарандарына виза берүү токтотулду. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. 10 жыл иштеген мугалимдерге 1 миллион сом сыйакы берүү сунушталууда. Мугалимдин макамы жөнүндө мыйзам долбоорун депутаттар Абдывахап Нурбаев менен Жанар Акаев демилгелеп, коомдук талкууга чыгарды. Кыргызстанда мугалимдерди эмгеги үчүн акчалай сүйлөө сунушталып жатат. Мугалимдин макамы жөнүндө мыйзам долбоорун депутаттар Абдывахап Нурбаев менен Жанар Акаев демилгелеп, коомдук талкууга чыгарды. Мисалы, Олимпиадада жеңүүчү болгон окуучуну даярдаган мугалимге 3 айлык оклатын сыйлык катары берүү сунушталууда. Мындан тышкары, жалпы билим берүү уюмдарында 10 жылдан кем эмес иштеген мугалимге бир жолу төлөнүүчү 10 000 эсептик көрсөткүч 1 миллион сом боюнча сыйакы берүү маселеси каралган. Анын тартиби министрлер кабинетинин чечими менен аныкталат. Мыйзам долбоорунун максаты жалпы билим берүү мекемелеринде иштеген мугалимдердин ишмердүүлүгүнө шыктандыруу жана социалдык финансылык жактан колдоо болуп саналат. Документтин толук версиясы менен Жогорку Кеңештин сайтынан таанышууга болот. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин.
Баян Акулова, Анжелика Мараттын жубайы сени бардык жактан талкалап тебелеп салганын унуттуңбу? Бул тууралуу журналист Баян Акулова жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Анжелика, деги сен өткөн баскан күндөрүңдү бир карап коесуңбу? Сенден итим да кечирим сурабайт, кыялыңа келбессиң. Сени адам кылып сахнага жетелеп чыккан Айчүрөк Иманалиевадан баштап кимдер менен гана урушпадың дейсиң? Мен акыркыс эмесмин, кыскасы. Коркутуп койгон ормон опузаң мага такыр эле өтпөйт, ойлонбо. Мен азыр сендей акылсызга теңелгим келбей атат. Теңелсем жаман болосуң. Соттун алдында өзүң жооп берип, мени өлтүр деп кекетип аткан темир тордун артына өзүң олтуруп калып жүрбө. Сен иштөөсүң калап аткан мыйзам мени да коргойт. Мени арыз жазуу үчүн адвокаттар менен кеңешип, оюна түшүнө кирбеген, бир өмүр кутула албай турган доону коюп койсом, баягы Айзаданы ээрчитип келгендей, суудан чыккан чычкандай шөмтүрөп алдыма олтуруп калба. Сенин укмуштуудан маданияттуу сөздөрүңдүн баары менин да моралдык абалыма доо кетирип атат. Посторуңду карап кой жакшылап. Карабасаң ал сенин проблемаң. Мен дагы жарандык укугумду пайдаланам. Андан акташ эрмеңден чыгып жүрбөсүн. 3 кызың жалгыз багып аткан аялды жөн эле коеюн деп карманып турам. Чындап ачуума тийсең, байкуш, сен миллион жолу кайталап аткан мыйзам сага да иштейт. Асмандан түшкөн эмессиң. Анан Марат жөнүндө жазып койсом, күлкүнү келтирип жеке жашоомо асылып дейсиң го. Мен сенин Марат менен болгон романыңды азыр ачыктап салгандай ызылдап, унутуп калган болсоң мына, мага чейин сени жазып, керек болсо Мараттын жубайы сени бардык жактан талкалап тебелеп салганын унуттуңбу? Укмуш көп жазышкан экен, скриндеп бүтө албай койдум. Ошондо билесиң, сен бузуп жүргөн муну Мараттын аялы аябай көп айткан болчу. Аял зыкырап жүргөндө дагы кой эми, менден башкасы жетиштүү деп ооз ачкан эмесмин. Сага көрсө эч нерсе жетишпейт турбайбы? Хотя үй бүлөлүк баалуулук дегенди катуу карманган мен сага окшогондордун жоругун тебелеп салууга акым бар болчу. Жеке жашооң дейсиң. Сенин жеке жашооң мени кызыктырмак эмес, эгерде сен анын баарын жашыруун кармасаң. Смиллерде шардана болбосоң, мен жеке жашооңо асылбайлы өткөн кеткен жашооңду эсиңе салып атам. Мен чындап чыгарсам, азыр личкама укмуштуудай маалыматтардын баарын жиберип атышат. Ошол күйөрман кыздарың ата-энеңдин алдында уяттан башыңды көтөрө албай калба. Бирок сенде барбы ошол? Ал башка маселе. Сен ушул смиллерге чара көр, бизге маалымат жеткирген чара көрбөй албайсыңбы? Жеке жашоом деп качанкы эле айтылып даңаза болуп бүткөн жоругуңду мага чаптабай эле кой. Мен аңдайдан аябай жийиркенем деп Баян Акулова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Кыздардын оозуна жыныс мүчөсүн салган кылмышка шектелген 22 жаштагы жигит 2 айга камакка алынды. Таласта кичинекей кыздарга сексуалдык ырдык көрсөтүүгө шектелген 22 жаштагы жигит 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Серек медиа маалымат агенттигинин Талас областынын ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, анын баш коргоо чарасы кечээ 6 сентябрда Талас шаардык сотунда каралган. 3 сентябрь күнү Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматынан телефон аркылуу шаар тургуну билдирүү жасаган. Анда көчөдөн бейтаныш адам жарандарды кубалап жүргөн деп билдирген. Окуя болгон жерде шаардык ички иштер башкармалыгынын ылдам ыкча төргө тобу чыккан. Териштирүү учурунда Талас шаарынын 4 тургуну арыз жазышкан. Анда 5-6 жашар 2 кыздын 8 жаштагы кыздардын апалары ошол жерде кошуна жашаган 1999-жылы туулган жигит кыздарды алдап үйүнө алып барып, ыплас аракеттери жасап жүргөндүгүн билдиришкен. Андан тышкары кыздардын апалары аталган жарандын үйүнө баргандыгы белгилүү болгон. Аталган арыздар Талаш шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктарын бердиктүү реестерине катталып, жазык кодексинин 165 беренеси ыплас аракеттер негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Учурда иш боюнча тийиштүү тергөө жана иликтөө иштери жүргүзүлүп жатат. Соттук экспертизалар дайындалды. 6 сентябрь күнү аталган факты боюнча жазык кодексинин 165 беренеси менен шектөөнү жөнүндө кабарлама чыгарылган. Талас шаардык соту тарабынан кылмыш ишин жасаган боюнча шектөөнүн кармалуусу мыйзамдуу деп табылып, аны бөгөт коюу чарасы катары 2 айга камакка алуу түрү тандалды деп айтылат маалыматта. Булак Сереп медиа. Эл чындыкты билсин. Чек арадагы ок атуу. Мурдагы биринчи вице-премьер Артем Новиковго аскердик нам берилди. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондунун башчысы Артем Новиков улук лейтенант аскердик намын алды. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына билдирип, сыйлык тапшыруу аземинин видеосун жарыялаган. Талыбас аракети күч түзүмдөрү менен мамлекеттик органдардын ишин координациялап, Коргоо министрлигинин Баткен облусундагы чек ара чырын жөнгө салууга катышкан аскер бөлүктөрү менен мекемелерине көп тараптуу колдоо көрсөткөн үчүн улук лейтенант намы мөөнөтүнө мурда берилди деп айтылды сыйлык тапшыруу учурунда. Чек ара тилкесине жаңжал башталып, өлкө башчысы жыйын кургандан кийин Новиков кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу жана изилдөө боюнча жумушчу топтун жетекчиси болуп дайындалган. Ал Баткенге барып, мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтин ишин жетектеген. Эл чындыкты билсин. Афганистанда кодо ойлогон, бирок Лейлектин ооруканасы талкууда. КТРКнын журналисти Замир Казакбаев медицина тармагында коррупция менен кайдыгерликтин айынан кароосуз калган аймактык оорукананын маселесин көтөрүп, талкуу жаратууда. Пикирин өзгөртүүсүз сунуштайбыз. Лейлек районундагы Исфана шаарынын ооруканасы экен. Мен Афганистандагы бир ооруканага дегем. Кыргыз медицинасы орунун алдын алууну кой, айыктууруну деле кой, жөн эле оорулууга шарт түзө албай калды. Болбосо ооруган жан акчасын эч нерседен аябайт. Карыздаса дагы табат. Оорукананын кассасына булчуйта төлөйт.
мунун баарын мыйзамдаштырып алышкан. Ушундай заманда оорубай өлүп калгысы келгендер деле толтура коррупциянын туу чокусуна жеткен кыргыз медицинасынан наалат. Ооба, пандемия учурунда алкыш айттык. Айтпаска чарабыз барбы, өзүбүздөн жайнап турса башка жактан алып келмек белек анан дарыгерлерди. Оорукана көп, оорулуубуз андан көп. Болбосо алдын ала же профилактика кылганыңарды көрө элекпиз. Силер оорукчанын эсебинен акча жасаганды токтоткула, оорукананы оңдогула, шарт түзгүлө. Күн-түн колкоо кылбай иштегиле, силер ант бергенсиңер. Акчаны уштап эле атасыңар, кантип аш кыласыңар? Килтеген мамлекеттик клиникаларды менчиктеп алып отурасыңар, бетиңерди табактай кылып, тилегиңер жаман силерди. Ылайым эле ооруканаңар бош калса экен, силер дагы иши жок чет өлкөлөп калсаңар экен. Жарандарыбыз Турция, Индия, Израилге окшогон мамлекеттер дарыланып жатышат. Жыргаганынан барып атышат дейсиңерби? Жер көрөлү, эл көрөлү деп барып атышабыз. Силерге ишенбеген үчүн да, бул жакта шарттын жоктугунан да. Жөнөкөй оорукчанды кой, өзүңөргө өзүңөр ишенбеген үчүн чет жакта дарыланасыңар го. Кудай деле пейилибизге, ниетибизге жараша жетекчилерди берет окшойт. Ушул заманда ушундай абалдагы ооруканага бар экенине ишенүү өтө кыйын. Пост бардык дарыгерге тийбесин, сөзү эсин табат. Жүрөгүм тилинип кетти. Катуу айтсам кечирим сурайм, бирок чындык ачуу болуу. Урматтуу дарыгерлер, шайлоону күтпөй, көпөстөрдү күтпөй, ашар жолу менен болсо да оңдош керек оорукананы деп жазат Замир Казакбаев өздүк баракчасына. Эл чындыкты билсин. Күрөш боюнча Кыргыз улуттук курама командасынын мүчөлөрү Казан шаарында өтүп жаткан күмүш оюндары дагы 5 медаль жеңди. 125 кг самактагы категорияда Арсланбек Турдубеков күмүш медаль тагынса, Нурканат Кайыпбердиев, Бекмамат Бейшенов, Бакберди Мирламбеков жана Баяман Мыктыбеков коло байгесине ээ болушту. Аталган спорттун түрү боюнча жалпы медалдардын саны боюнча Кыргыз өлкөсү 3-орунда, тизмени сап башында Орусия жайгашса, 2-орунда Өзбекстан. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Өлкөнүн коргоо министри Талайбек Өмүралиев эйлеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна Бактыбек Бекболотов министр болуп дайындалган президенттин аппаратынын басма сөз кызматынан маалымдашты. Белгилүү болгондой, тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Талайбек Өмүралиев башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу коргоо министри кызматы ордунан бошотулду. Өмүралиев 2021-жылдын 3-февралында президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыктын негизинде министр болуп дайындалган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. 111 саат бою улуу баян айткан Дөөлөт Сыдыковдун абалы Гиннестин рекорддор китебине кирүү максатында Орусиянын Москва шаарында 5 күн 5 түн манас айтууга киришкен манасчы Дөөлөт Сыдыков бүгүн улуу баянды айтууну жыйынтыктады. Улуу баянды айткан манасчынын абалы жакшы. Бул тууралуу манас айтуу Гиннеске каттоо боюнча иштерди уюштурууну жетектеген Гүлзар Кокуянова билдирди. Манас айтууну жыйынтыктаган манасчынын абалы жакшы. Улуу баянды айткандан кийин тамактанды. Командабыз менен Москва шаарын кыдыралы деп жатабыз. Буюрса эртең Бишкекке кайтабыз деди ал. Манас айтуунун жыйынтыктоодо иш-чарасы Орусияда Кыргыз элчилигинде салтанаттуу түрдө жыйынтыкталды. Эске салсак, Дөөлөт Сыдыков 5 күн 5 түн манас айтууну 31-август күнү баштаган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Улукбек Марипов жогорку кеңешке депутаттарын шайлоону уюштуруу боюнча даярдык иштеринин сапаттуу жүрүшү маанилүү экендигин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов министрлер кабинетинин мүчөлөрү менен актуалдуу социалдык-экономикалык маселелер боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан каларлады. Жыйын алдында министрлерге министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Азиз Алиевди тааныштырып, ага жоопкерчиликтүү кызматта ийгиликтерди каалады. Кеңешменин жүрүшүндө Марипов жогорку кеңешке депутаттарды шайлоону уюштуруу боюнча даярдык иштеринин майнаттуу жүрүшү маанилүү экендигин белгиледи. Парламенттик шайлоону уюштурууга жана аны өткөрүүгө көмөк көрсөтүү боюнча штаб түзүү, ошондой эле тийиштүү уюштуруу иштерин жүргүзүү зарыл деп белгилеген ал. Мындан тышкары күз-кыш жылытуу мезгилинин өтүү боюнча бардык даярдык иштерин жыйынтыктоону тапшырды. Токтогул ГЭСинин 4-чү гидроагрегатын ишке киргизүү керек. Ошондой эле күйүүчү майга тийиштүү учурдагы маселелерди чечүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маанилүү деген Марипов. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилген. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Атайын уюштурулган чагы Момбеков айдоочуга кол салды деген айыптоо коюнгатты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков жолдоо жанжал боюнча өзүнүн версиясын айтып берди. Анын айтымында тескерисинче ВМБ машинасындагы айдоочусу ага кол салган. Бул карандай калп. Мен өмүрүмдө айдоочу же жан сакчы жалдаган эмесмин. Жалгыз эле уну айдап жүрөм. Кечээки окуя боюнча мен унчукпай эле коеюн деген. Бул окуя төмөндөгүдөй болду. Ош базардан өткөндөн кийин ал киши менин жолумду кесип чыкты. Мен капталга өтүп, ай акшыңдабай эле айдасаң болот го деп айтсам, мени
сөгүп салды. Анын унаасын сүрөткө тартсам, сен эмнеге сүрөткө тартып жатасың деп оско алгыс сөздөр менен сөгүп жиберди. Мен ага деле көңүл бурган жокмун, деди Момбеков. Анын айтымында айдоочу анын унаасын кууп жетип депутаттын алдына келип токтогон. Унаадан түшүп келип Момбековго кол салып ачык турган терезеден бир нече ирет чаап жиберген. Ошол жердегилердин бардыгы көрдү. Артында турган унаадан орус киши түшүп келип айдоочунун астына отургузса болбой жулунуп, агрессивдүү мамиле кылды. Бир аз жүргөндөн кийин кайра токтотту, түшүп сүйлөштүм. Сен мени отургузам деп ойлоп жатасыңбы? Чыгып келгенден кийин сага жашоо бербейм деп коркутуп баштады деп билдирди Момбеков. Ошондон соң депутат ИИМдин башчысы Улан Язбековго телефон чалып, милиционерлердин жөнөтүүнү суранганын айтты. Алар келип, Момбеков менен чырдашкан айдоочуну алып кетишкен. Ким сабап салганын билбейм, эгерде сабап салса ошолор сабап салды да, деди ал. Момбеков конфликти бардыгын шайлоо алдында аны кароолоо үчүн атайын пландалган деп эсептейт. Ошол себептен бир нече күндөн бери ИИМ окуянын чоо жайы тууралуу маалымат бербей жатат. Депутат унаанын ичиндеги камерага түшкөн видеону тиркеген, анда ВМБнын айдоочусу аны кантип кууганы чагылдырылган. Буга чейин ЖМКлар ырыс келди, Момбеков айдоочусу экөө таксисти сабаганын жазып чыгышкан. Милициядан болсо жолдогу жанжалдан улам депутаттын үстүнө нур токмок алды деген арыз түшкөнүн билдирген. Депутатка карата сотко чейинки өндүрүш башталганы кабарлаган. Булак чындык KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Ислам академиясы куруларын айтты. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстандын муфтийи Замир Кары Ракиевди кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жапаров коркунучтарды алдын алуу үчүн диний билим берүүнүн сапатын жакшыртып, жогорку билимдүү кадрларды даярдоо зарылдыгына токтолгон. Өлкө башчынын айтымында Бириккен Араб Эмираттарынын Шейх Заид бин Султан ал Нахаян фондунун колдоосу менен Томок шаарында Ислам академиясы куруу долбоору быйыл колго алынды. Туура эмес диний чечмелөөгө жол берилбеш үчүн идеологиялык коопсуздукту күчөтүү керек. Кылымдардан бери бабаларыбыз карманып келген салттуу ханафи мазхабы элибиздин үрп-адатына каршы келген эмес. Буга байланыштуу менен инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дин тарбиясы жөнүндө биринчи жарлыгым чыккан. Ушул документтин негизинде концепция иштелип чыкты, деди президент. Садыр Жапаров Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын өлкөдө диндер жана улуттук аралык тынчтыкты сактоодогу ролу чоң экенин кошумчалаган. Булак факт KG. Эл чындыкты билсин. Орус саякатчысы Александр Лис Кыргызстан тууралуу ыр жазып клип тартты. Ал видеону YouTube каналына жарыялады. Автордун айтымында аны ыр жазып клип тартууга Кыргызстанга болгон акыркы сапары шыктандырган. Блогер белгилегендей ал Сибирден автордук турларды уюштурат жана рэп окуйт. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Кыргыз өлкөсүндө боло турган ири Рубеж 2021 машыгуусуна Тажикстан катышпайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитет жыйынында Коргоо министринин орун басары Нурлан Кирешев билдирди. Министрдин орун басары тажик аскерлеринин эмне себептен Кыргыз өлкөсүндө өтүүчү машыгууга келе албастыгын так айткан жок. Эске салсак, бүгүн 7-сентябрда Рубеж 2021 машыгуусу башталат. Ага жамааттык коопсуздук келишимге мүчө мамлекеттердин коргоо ведомстволорунун аскер контингенттери жана ЖКУКнун бириккен штабынын жана катчылыгынын оперативдүү топтору катышат. Машыгуулар 7-9 сентябрь аралыгында болот. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.